Байтикова Бактыгүл Батырбековна, билим берүүнүн мыктысы, педагогика илимдеринин кандидаты, Ош мунун доценти, жазуучу. Педагогикалык ишмердүүлүгү мектептен башталып, учурда Сыймыктуу Ош мамлекеттик университетинде эмгектенет. Манас таануу, кыргыз тили жана адабияты предметтеринен сабак берет. Жашоодогу ураны, адамдын жан дүйнөсүнүн тазалыгы, анын билимине жана ой жүгүртүүсүнө көз каранды. Студенттерге айтар насааты: кайсы жерде болбогула сабаттуу жана билимдүү, адептүү болгула. Бир нече сыйлыктардын ээси, билим берүүнүн мыктысы, жазуучу, редактор. Бир күн, Боорукер жүргүмүш, Тагдыр тамашасы, Менин сүйүүм китептеринин автору. Ар кандай республикалык сынактардын жеңүүчүсү. Сабакты жогорку деңгээлде өтүү менен студенттерди эл алдына чыгып сүйлөөгө, сабаттуу жазууга, нарк дөөлөттөрдү таанууга үйрөтөт, шыктандырат. Урматтуу студент, тандоодон жаңылба. Урматтуу студенттер, жаңы окуу жылы башталып, баарыбыздын билимге умтулуп жаткан кезибиз. Андыктан баарыбыз кайсы предметтерди окуйбуз, кайсы сабактар боюнча билим алабыз деп жаткан кезибиз. Мен Байтикова Бактыгүл Батырбековна Ош мамлекеттик университетинде кыргыз тили жана адабияты сабагынан сабак берип келемин. Бул сабакта сиздер турмуштун ар кандай кырдаалына даяр болуу менен бирге сабаттуу жазууга, эл астына чыгып сүйлөөгө, креативдүү болууга үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей, сабаттуулук эмнегедир аркы планга калып калгандай болду. Ошондуктан да кыргыз тили сабагы силерди сабаттуу жазууга үйрөтөт. Ошону менен катар эле эл астына чыгып сүйлөөгө, сүрдөбөөгө жана ошондой эле ар кандай кырдаалдан тез бат чыгып кетүүгө дагы салым кошот деп ойлойм. Урматтуу студенттер, учурда иш кагаздарынын бардыгы мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Андыктан мамлекеттик тилде туура сабаттуу иш кагаздар жүргүзүү баарыбыздын милдетибиз. Анткени биз келечекке умтулган адам катары, Кыргызстан жаран катары иш кагаздарын мыкты деңгээлде өздөштүрүүбүз зарыл. Ошондой эле бул сабак дайыма чыгармачылыкка умтулткан сабак. Кыргыз нарк дөөлөтүнүн билими менен бирге биз көркөм чыгармаларга саякат жасайбыз. Андыктан жолугушуулар, кечелер сиздердин назарыңыздарда болот. Ошону менен катар эле силер көптөгөн чыгармаларды аткаруу менен өзүңөр дагы ошол театрдык чыгармалардын каарманы боло аласыңар. Көркөм чыгармага талдоо жүргүзүү, сөз кереметин түзүү да мына ушул кыргыз тили жана адабияты сабагында. Демек, урматтуу студент, кыргыз тилин бүгүндө өз деңгээлинде окуу сенин гана талабың болуп эсептелет. Андай эмесе чамдаңыздар.